Ассаламу алейкум. Охайо минасан. Түрлүү бактар гүлдөп бүттү. Ойлогонбуз 30 градус болот экен. Суук түшүп. Тюльпандар өсүп, суук түшүп. Кечинде тиги грелка менен отуруп атабыз. Анан мышыгымды салып койсом, жаман 2 комментарий жазып тур, ладно деп блокко салып койдум уже. Силер үйрөткөндө силер айткандай неохота, читать эти комментарии дегендей. Деп парикмахер досум звонтиптир, ой. Тиги Ямада досумчу. Ой, сапар келип кетчи. Бирдемелерин бар эле көргөзүп коеюн деп. Булар уже үйүндө болуп калыптыр. Мынакей. Бул эмне бияк коюп койгон? Конокко келем го дейм, Ошол анан тиги экспо болуп атпайбы азыр Осакада. Азыр новость жиберди. 83 жаштагы японец бир банка балды урдап кармалып калды полицейскийлер менен. Ошо. Это хайповать этип нельзя, конечно. Но бир жагынан, может быть, азыр бүт баары Кыргызстан кабайсо деп келип баштайт тиги биздин павильонгочу. Мен кол бошсо барам, азыр кол бошобойт что-то. Ой, тиякта тиги кичке күчүк ладно давать, едем дальше дегендей. Так, продолжай дегендей. Коммава дегендей. Японецтердин мечтасын көргөзгөнчү. Значит, бул деген общежитие военныйлардын, тиги солдаттардынчы, силы самообороны. Кичинекей потолоктор менен көрүнөрбү? Тиги каморкаларда. Балкону да бар тиянда. Вот, ушул байкуштар ушул контракт түзүп, силы самообороны. Ушундай үй алайын деп байкуштар почти 25 жыл иштешет да. Мынакей каморкалар карагылачы. Душу дагы кичикей, ваннасы да эптеп, потологу да низкий. Ну, конечно, могу жер сатылып атат, аренда берип атат. Жакта 2 үй бар деп калыптыр. Конечно, мечта японца мондай собственный дом займет. 1-2-3 багы менен мындай. Собственный үйдө. Бул болсо тоже барак. 2 комната барак. Мурунку уже 100 жыл болгон барактар мынакей мындай. Бул жер болсо сатылат экен деп ойлодум элем, сатпай атат что-то. Бул феодал болсо каза болуп калды, азыр баласы келип кичине жардам берип атат. Тоже мен знакомыйым, мынакей. Бул жерге көрдүңөр, могу жердин баарын саткандай, ой, бир 16-15 үйдү спокойно гана коюп коет да. Жетатып. Бул чайды жаап коюшту. Чай ачуу болуп кетпесин деп. Мынакей биякта бул байкуштар айла жок тенеке көрдүңөр, велосипед теп алып кетип бартат үйүнө. Тиги велосипед тебет экен, бул жөө бартат, бул машинеси бар экен. Бул тоже общежитие. Ой, эмес. Арендованный квартиралар. Бияка киргенге уруксат жок, конечно. Войсковой частный территориясы мынакей бияк территория. Эртең Кудай урса жаан жабайт болуш керек. Мынакей моундай көрдүңөрбү? Үйлөр жакта сакура бар экен до сих пор. Бүт мынакей ушундай жашоодо военныйлар, как и везде, да? Турабы? Или свой дом иметь, старый, но свой. Чем жить в общаге дегендей. Ладно, едем дальше. Тиги мурун Боря деген досум келип иштегенде жерде үй бар болчу. Жерде бир үйдү снимать этип берчүмүн, мынакей могу жерде. Анан ал үйдү хозяин сатып салды. Бул жер биринчи, анан бул жерде сатып салды да. Мынакей жерде чоң үйлөр болчу. Мына бул да үйүнө артат. Кеп анан жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6 эмен салып коюшту, көрдүңөрбү? 6 квартира. Ошондо почти
Bir kvartiraң деген где-то bir $800-900 төлөйсүң. Так, ладно. Кеттик дейдим дальше дегендей. Окей. Биздин павильон кыргыздык. Деп биз жарымда кирип биздин балды урдаптыр да. 6800 йен дейт. Ой, азыр санап көрөлүчү. Ат башын киймек белыйчы. Тиги контроль жасаган жерде security'nin кишиси кармаптыр. Азыр полиция оформлять этип атат. Биринчи жолу дейт. Урдадың дейт. Биз ошибки, мен урдадым дейт. Башка жактан бирдеме урдадыбы деп азыр эме текшерип атышыптыр. Представляете, да? Мен болсо оператор экөөбүз тиги Айнур эжеден тиги жылы жайында барып ат башын кийип тап келдик эле, карагылачы мынакей. Тиги менде бар болуш керек, азыр ачайын. Мынакей. Капи поинттерге жакшы мен жүздөн ашык кесиге тиги балымды таратып берип, мен мурдабай турса болду экен. Где-то 3 килограмм болот. Дагы эле Айнур эже жайында барабыз. Бул ат башын кичи истемет, карабайсыңарбы? Обалдеть. Буну дагы жеп атабыз, азыр чак жасайт. Анан кайра таратып баштайм дагы, урдабасын депчи. Көрдүңөрбү? Силер айтасыңар, байке, уру барбы депчи. Бар, конечно. Едим дальше дегендей жолдогу ромбиктерди айтып коеюнчу. Мынакей бир ромбик могул жерде көрдүңөрбү, бир ромбик. Анан бул жерде экинчи ромбик. Мынакей экинчи ромбик. Ушул аябай удобный. Сунуш кылдым элем, 2-3 жолу тарттым. Реакция жок. Бул жерде үйдү бузуптур. Значит, бирдеме салынат. Чоң территорияга. Мынакей көрдүңбү, бияк пешеходный переход болуп калат ромбиктен кийин. Мне надо сюда. Феодал менен, бул жерде швейный цех бар биякта. Мына жумуш бүтүптүр, кетишиптир. Деген балдардын школасы. Швейный цех те мустакай, карагылачы, темирден калды шалдыр бирдеме салып коюп эле швейный цехтен байып коюп отурат хозяинчы. Ошо. Мынакей биякта тоокторум бар. Что-то уктап калышкан го да, мендер чыкпай калыптыр. Бул болсо храм. Мынакей школа. Школанын ичине суббота воскресенье открытый урок болгондо эле кирип тартса болот. Мына менин YouTube каналымда бар, мен тарткам. Бүт школдун балдарым школасын бүт тартып чыккам. Бул участок тоже городской. Алайын дедим эле, бербей коюшту. Бул жерге канализация, газ, суу келбейт деп. Бул феодал пока эме, тиги болсо тенеке катайма салып атат. Тияка толтуруп үй салып атат. Ошондой. Деп школа мурун ачык болчу, азыр бүт камера коюлуп чыккан. Чыкан деген бар, анан педофилдер бар. Түрлүү биякта деле ошондой. Бүт ушундай, бүт мынакей байлар көрдүңөрбү? Не только үйү бар, коросу да бар дегендей. Экөө бай. Мурун бул болсо тоже бай, но VIP байлар бар, өзүнүн үйү болуп. Мынакей бул байке вообще көрүнбөй калды, ооруп калган го, кыйын болуп аткан. Пенсия чыгып, тиги самолеттер учуп баштады. Осакага учуп бартат, көрүнөбү? Толтур самолеттер. Ассаламу алейкум. Охайо минасан. Тиги станцияга келдим. Операторшаны тосуп алайын деп жумуштан. Санап көрсөм, 38 жылдан бери любой жакта болсом, любой жерде жүрсөм, операторшымды эстеп, каякта жүрөт, эмне болду, жакшы жүрөбү, жан талашып, Кыргызстан болобу, Москва болобу, чет эл болобу, тосуп жүрөм. Ой. Мына мондай эме шумахерлер бар. Тиги жерде бир сыра токтоп туруп, анан өтүш керек тигине. Көрдүңбү? Токтоду. Мынакей обязательно. Анан айдаш керек.
тиги борзо экен. Ошол да. Силердики да ошондой да? Ну, мен ойлойм да, тиги любой семьяда ошондой болуш керек деп. Же андай эмеспи? Иә, айымдар. Эркектер жазып койгучу. Мына даже станцияга келип тосуп атам. Азыр поезд келет как раз. Же байке, что-то ты не туда погнал деп коелу. Ну, байкеңер бул да. Айла жок дегендечи. Сайыстын кишиси ошондой экен да. Так, мына жымжырт 8-ке 5 мүнөт калды. Киши жок станцияда. Бут бар эме телевизор көрүп атышат. Golden time деп коет, золотое время. Келе жатат. Стрелканы көрдүңөрбү? Станция токтойт деп. Жабылды. Тип жерде бирөө ичинде калып калса кнопканы басышат. Ачылат, поезд токтойт биякта. Ой, нартырды. Тартпады. Знаю дегенде, саат 8:30 болду. Ти город мертвецов, эч ким жок, каралчы, жымжырт. Я ушундай да болот, Ну, ушундай эме обычный эле. Потому что азыр телевизордо 3-4 программада сон передачалар болуп атат. Анан бирөө байке ромбик деген эмне дейт? Ромбик деген Японияда ромбиктер деген перед пешеходным переходом, азыр көргөсөм барбош керек. Перед пешеходным переходом обязательно ромбиктер турат. Мынакей көрүнөт мына. Биринчи ромбик турат, мынакей. Биринчи ромбик и сразу экинчи ромбик. Деп анан перекрестка. Мына көрүнөт, Т-образный перекрестка. Деп жерде мынакей пешеходный дорожка. Бияққа баратканда сол жакка тартылат. Бул деген двухсторонний движение, тияктан келатканда мынакей. Эки ромбик. Тип байке каяққа бартасың дейт. Ой, балам келаптыр. Конокко барып тосуп алайын деп атам станциядан. Бүт бары жөө келе атпайбы мынакей. Мен болсо барып тосуп алайын. Анан тиги азыр бал урдаган абышка пивода урдаптыр башка павильондон. Поэтому или тюрьмада отурат, или еще что-то будет. Ну, посмотрим, мен айтып берем. Мынакей, бул башка линия. Операторша частный линия менен келсе, бул государственный. JR деп коет. Japan Rail. Булар эмне окуучулар? Клубтан келе жатат го дейм, спортивный занятиялар. Так, бул жерге туралы эми. Мени көргөзүп коеюнчу, көптөн бери пандусту көргөзүп коеюнчу азыр. Пандустар кандай болот экен көрөлү. Мынакей. Пандус деп коет көрүнөбү? Знак турат. Мындай движение деп. Мындай пандус. Бул станциячы. Так, канчада экен? Мынакей бүт расписаниясы бар. Канчада келет. Кассасы бар. Биякта мынакей обычный күндөрү, выходной күндөрү. Бул деген нарага барат. Бүгүсү Кётого барат. Касса бар. Келтат поезд. Тип бул болсо розыскадагы кишилер. Бир жерден көрүп калсаңар $10,000 төлөп берет, мону тапсаңар. Полиция буга $30,000. Бул $6,000, буга $8,000. Жок, 80.
пояс керек. Мусорный бак жок, мусор таштаганга болбойт. С собой забирайте, өзүңөр көтөрүп кетесиңер мусор. Бир мусорный бак жок, карабачы. Бир мусорный бак жок. Мынакей. 95 жылы персональный телефондор жок кезде ушул жака келип Кыргызстанга звонить этчимин. Именно ушул телефонный будкадан. Ой, акчаны эле жетчи да. Бизерге 100 йенден, 1000 йенден, эме $10 карточкалар салып алып звонить этчибиз Кыргызстангачы. Ошол бойдон турат мынакей. 31 жыл болуп баратат ушул будка ошол бойдон турат ай. Без изменений. Таң калышып. Такое. Балам келсин тосуп алып жөнөйлү үйгө.